процедурны бир-эки сөз айтып коюнчу. Экмат Журакбаевич, сиз докладчы катары мыйзамды жакшы коргой албай атасыз. Экинчи мыйзамда бирле ал жерде айып пул жана башка эмес. Ысык көл экологиялык экономикалык тутумун туруктуу өнүктүрүү жөнүндө мыйзамга да өзгөртүү кирип атпайбы? Мен аны айтып атам, мен жакшы эле презентация кылып бердим сизге барлыгына. Рахмат, эми мындай суроо өтөйүн да, убакытты кайрадан берсеңиздер. Бардыгыбыз экология, экономика деп айтып атабыз, ысык көл анын ичинде негизги баалуулукка ээ. Урматтуу каржы министринин орун басары. 2009 жылы ратификация болгон $30 миллион чолпон ата балыкчы ошол саркын сууларын оңдоп түздөө боюнча бүгүнкү күнгө чейин аткарылган жок деп маалымат жүрөт. Туурабы? Ким жооп берет? Уруксат болсо мен жооп берет. Токтошов директор департаменти атасу. Азыркы учурда өткөндө ратификация кылып бердиңиздер. Балыкчы менен Каракол эки шаарды азыр уже консультанттар тандалып, эмди жылдан баштап Каракол менен балыкчынын ачысын сооружениесі башталат. Бул баары биригип жана урматтуу бу жерде губернатор айтып кетти, 42 миллион деп. Ошо 42 миллионго иш башталып атат. Ал эми чолпон ата боюнча азыр бүгүнкү күнү саат 3-тө азыр Корт советте каралып атат. Ошо Корт советте $1,2 миллион жанакы ТО иштеп чыкканга алып атабыз. Чолпон ата дагы Кудай буйрса эмди жылы ТОсу бүтөт эмди жылы. Башталабы ошондо? Башталат. Мына эмди жылы башталат. Кийинки суроо. Бүгүнкү саркынды сууларды отбор алуу, кароо жана башка кайсы СНИП менен, кайсы акыркы техникалык регламент менен жүрүп атат? Качан өзгөрүү болгон ал боюнча? Ким жооп бере алат? СНИП боюнча очистный сооружение, канализация боюнча бизде бир СНИП бар. Наружные сети канализация, очистный сооружение деген. Бул 84-жылкы боюнча колдонуп келатат, бирок азыркы кечээ мен айтып кеттим. Азыркы учурда уже оңдоп түзөө жаңы СНИПти даярдоо боюнча иштер жүрүп атат Госстрой аркылуу. Урматтуу депутаттар, мен кыскача маалымат алдырганмын. Бизде 72-73 жылы курулган ушул саркын суу тазалоочу объекттер бар экен. Дээрлик жаңылануу кечеңдеп жүрүп атат. Эгерде биз техникалык регламентти, СНИПтерди оңдоп, кароону күчөтсөк, мына ошондо таасирдүү көлдүн сакталышына таасир берген болобуз. Экмат Журакбаевди баштаган депутаттардын ой пикири жакшы ой пикир. Бир гана фонд боюнча маселе мүмкүн бар. Аны кеңешип чечсек болот. Бүгүн урматтуу Экотекспесенин өкүлү, канча саркын суу тазалоочу объект таптакыр жараксыз? Канча миң куб ылайык таштырылган алчы? Ысык көл областы боюнча Ысык көл областы боюнча 112 ушул саркын сууларын тазалоочу объект бар. Мунун ичинен бүгүнкү күндө 84-ü иштеп атат. Анын ичинен 96 сооружениянын 84 иштеп атат. Андан калгандары бүгүнкү күндө Белый пароход, УТС, Архитектор, Кырчын, Кыргызстаны, Камволж, Агат, Золотой Теребас, Турбаза, Кырчын, анан Алтын көл, Элнуру, Голубой ысык көл, ушулар бүгүнкү күндө эме ачын сооружениялар эме болуп турат, тиги баягы иштебей турат да. Андан сырткары жалпы ачын сооружениялардын эме типи боюнча технологиясы айтып кетейин. 44 тазалоочу курулмалардын 44-ü Q тибинде компактный установка, Q200, Q400. Ошол курулма бул осветительный земляный фильтр, 7 ачын сооружение земляный фильтр, 6 ачын сооружение базальтовый фильтр, 4 ачын сооружение камбиблок, 12 ачын сооружение топаз чехский технология менен. Энди бар алар барды. Ялма типинде турецкий менен. Сизге ушул жерден бир эле суроо. Азыркы заманга жооп бере турган ушул арасынан кайсынысы бир аз туура келет?
Эми заман өзгөрүп атат, технология өзгөрүп атат. Бүгүнкү күндө негизгисинен иштеп аткан азыр мындай соответствие берип атканы азыр топас жана турецкий чешский технология менен иштеп атканы ошол бүгүнкү күндө көбүрөөк иштеп атат бул жерде. Ушул курулмалардан. Жалпысынан акыркы жылдары 30 сооружение курулду. Мен кошумча кылып койсом болобу? Биз ушул көлгө барып жайында как раз сезон пикте бардык. Ушул экотех инспекция болуп местный, анан экология тармактан барып, местный органда барып көрдүк. Көбүсү мындай караганда очистной сооружение деп айткан менен ат эле бар экен да. Азыр урматтуу депутаттар, эме бул биринчи мыйзам доработка кетти. Экинчи мыйзамда бөдө меры ужесточения деп атабыз. Ушуга биз келишибиз керек. Бүгүн болсо эртенде көлдү азыр коргой турган убакыт келди. Рахмат. Рахмат, эми урматтуу депутаттар, чындыгында азыр заманбап технологиялар бар. Ошол эле чешский, литовский жана башка деген. Азыр мына ар кандай типтеги тазалоочу сооружениялар бар экен, ошонун оптималдуулугун карап туруп, бүгүнкү анализди чыгарып, реалдуу техникалык регламент кабыл алсак, ошондо таасирдүү көлгө жардам болот. Рахмат.